Салам достор, сиздер менен мен Бакыт Мусаев жана Жалпы иш коомдук фонду. Ош шаарында шаардык кеңештин жаңы депутаттары өз милдеттерин аткарууга киришти. Демек, тургундар партиялардын программаларынын алкагында өз депутаттарынан шайлоо убадаларын аткарууну талап кылууга мүмкүнчүлүгү бар экенин билдирет. Видеону көргөндөн кийин азыр кимден жана эмнени талап кыла аларыңызды билесиз. Жеңүүчүлөрдүн тизмесинде биринчи орунга жана Ош шаардык кеңешиндеги 19 мандатка Атажурт Кыргызстан партиясы ээ болду. Алардын үгүт программасы атаандаштар арасында эң салмактуу, эң көп убадалуу жана 3000 сөздөн турат. Программанын эң биринчи жана эң кызыктуу жери Кыргыз Республикасынын мурунку жана учурдагы бардык конституциясы жогору жактан таңууланган жана кыргыз элинин кызыкчылыгын эске албастан кабыл алынган деген билдирүү. Партиянын программасына ишенсек, 19 депутаттын баары биринчи кезекте алардын ийгилигинин ачкычы болгон өлкөнүн жаңы негизги мыйзамын кабыл алууга умтулушат. Андан ары бул партиянын депутаттары люстрация жүргүзүшөт жана өлкө башкаруудагы кландык системасын түзүүгө тыюу салышат. Ошондой эле программада бийлик өкүлдөрү менен кылмышкер өкүлдөрү биригишкендиктен калк укук коргоо кызматкерлеринен коркуп жатканы айтылат. Партия бул маселени чечет. Алар ошондой эле бардык абийирсиз сотторго, милиционерлерге жана жалпысынан өлкөдөгү бардык паракорлукка каршы күрөшүүнү убада кылышат. Экономикада Атажурт Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү бир катар салык мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жана бизнес үчүн шарттарды түзүү аркылуу эбегейсиз ийгиликтерге жетишүүнү көздөшүүдө. Мындан тышкары алар саламаттык сактоо тармагындагы мыйзамдарды өзгөртүп, административдик кызмат орундарын кыскартып, медициналык туризмди стимулдаштырууну көздөшүүдө. Билим берүү жаатында партия Илимдер академиясын жок кылып, жогорку окуу жайларда илимий борборлорду түзүүнү, ошол эле учурда майыптар үчүн инклюзивдик берүүнү өнүктүрүүнү көздөйт. Экология жөнүндө ойлонуп, Атажурт Кыргызстан партиясынын Ош шаардык кеңешинин депутаттары мөңгүлөргө зыяндуу иштерге тыюу салууга жана Кыргызстандын ар бир конушунда тазалоочу курулмаларды курууга убада беришүүдө. Акыры Ош шаардык кеңешинин депутаттары мамлекеттик аппаратты толугу менен кыскартууга жана ар бир министрликтин сандык курамын кайра карап чыгууга убада беришүүдө. Достор, эсиңиздерге салайын, мунун баары Атажурт Кыргызстан саясий партиясынын шайлоо программасында жазылган жана Ош шаардык кеңешинин шайлоо жарышында Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиянын баракчасына расмий түрдө жайгаштырылган. Бул программа Ош шаарынын депутаттары үчүн жазылганбы деген күмөн ойлор жаралат. Же алдыдагы парламенттик шайлоого карата жазылганбы? Анткени алар көрсөткөн милдеттердин биринин да чечими шаардык кеңештин депутаттарынын компетенциясына жакын эмес. Эсиңизде болсун, Ош шаарынын депутаттары Ош шаарынын көйгөйлөрүн гана чече алышат. Токмок шаарынын депутаттары Токмок шаарынын көйгөйлөрүн. Мындан тышкары башка иштерге аралашканга акысы жок. Кылмышкерлер, Илимдер академиясы жана конституция алардын жоопкерчилигине кирбейт. Жана Ош кеңешинин депутаттары бул убадаларды аткара алышпайт. Бирок кызык үчүн азыр талап кылса болот. Атажурт Кыргызстан партиясынын 19 депутаты ушул конкреттүү программанын алкагында шаардык кеңешке келип, эми аны ишке ашырууга милдеттүү. Жеңүүчүлөрдүн тизмесинде экинчи орунду Ош шаардык кеңешинде 15 мандат алган Биздин Кыргызстан партиясы ээлейт. Партия өзүнүн шайлоо алдындагы программасында Ош шаарынын тургундарын таза ичүүчү суу, жаңы жолдор менен камсыздоону, коопсуздукту камсыздоону жана шаардын башкы планын 2 жылдын ичинде ишке ашырууну убада кылган. Ошондой эле жаштар үчүн IT борборлорун түзөбүз, китепканаларын ачабыз жана ооруканаларды эң акыркы жабдуулар менен жабдайбыз деп айтышат. Партия ошондой эле автоматташтырууну киргизүүнү жана салык чогултууну санариптештирүүнү, бардык шаардык шарттарды колдонууну жана чакан жана орто бизнес үчүн жагымдуу шарттарды түзүүнү убада кылууда. Бул убадалардын баары шаардык кеңештин депутаттарынын ыйгарым укуктарына киргизилген. Жана Биздин Кыргызстан партиясынан 15 адам бар экенин эске алып, эгер каалоо күч болсо жана аракет кылса, баарын ишке ашырганга толук мүмкүн. Андыктан урматтуу Ош шаарынын тургундары жана Биздин Кыргызстан партиясынын шайлоочулары, эми сиздер шаарыңыздын гүлдөп өсүшүн көзөмөлдөп, депутаттарыңыздардан бул убадаларды аткарылышын талап кыла аласыз. Үчүнчү орун жана 7 мандат Улуттар биримдик партиясына берилди. Партия өзүнүн негизги багыты катары улуттук ынтымакты орнотууну, моралдык баалуулуктарды калыбына келтирүүнү, моралдык этикалык тартипти орнотууну жана трайбализмди басууну тандады. Ар кимдин баалуулуктары ар башка экенин эске алганда ишеним жаратпаган убада. Ошондой эле алар жумуш орундарын түзүүнү жана Оштун айланасында заманбап коомдук транспорт каттаган спутник шаарларды курууну убада кылышууда. Бардык эски коммуникация жана мектептер жаңыртылып оңдолот. Эми кезекте Ош шаарынын тургундарынын ушул убадаларын аткарылышын талап кылуусу.
Акыркы орунду жана 4 депутаттык мандатты Бир Бол партиясынын өкүлдөрү алышты. Партиянын программасы болгону 226 сөздөн турат. Анда жарандарга жашоо деңгээлин жогорулатууга, инновациялык экономиканы курууга жана адеп менен мекенчилдикти жандандырууга убада берилген. Билим берүү тармагында коррупцияны жоюуга, экологияны жакшыртууга убада беришет. Бир Бол партиясы мыйзамдын жана тартиптин көйгөйлөрү полицияга эмес, саясий элиталарга көз каранды деп эсептешин баса белгилеп кетүү абзел. Бул билдирүү чындыкка туура келиши мүмкүн, бирок качантан бери Кыргызстанда полиция бар эле деген суроо эрксизден келип чыгат. Эми мен Ош шаарынын тургундарын шайлоочу катары убадаларынын аткарылышын биз менен бирге көзөмөлдөп турууга чакырам. Достор, кийинки чыгарууларды өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналыбызга жазылыңыздар жана лайк басыңыздар. Көрүшкөнчө.